Орусча түшүнөм, бирок сүйлөй албаймын. Орусча түшүнөм го, эмне үчүн мен сүйлөй албайм? Негизи ошол суроо мага негизи эле чындыгында ар бир киши берсе керек, менимче аябай көп берилет ошол суроо. Дайыма мен жооп берем, мен түшүндүрөмүн, мисал келтирип түшүндүрөм, параллель келтирип түшүндүрөмүн, но ошондой эле ушул темада видео тартканда туура көрдүм. Смотрите, эгерде ушул эле проблеманы башка проблемага алып туруп, ушундай параллельно алып койсо, канчалык бул суроодун абсурд, канчалык керексиз экенин түшүнөбүз. Мисалы үчүн, мен мурда айткан деле болушум мүмкүн. Эгерде мен бийлегенди үйрөнгүм келди. Видеодон, YouTube'дан алып бир бийлеген бир кишилердин видеосун алып, бир кыздар бийлеп жатат, мен алып көрдүм. 1 саат көрүп отурдум. Мен түшүндүм, колуну кандай кыймылдатат, бутуну кандай кылат, кайсыл музыканын кайсыл жеринде кандай кыймылдатыш керек экенди мен көрүп турбаймбы, түшүнүп турбаймбы. Ошол музыканы коюп туруп өзүм бийлесем окшошпойт. Эмне үчүн? Себеби практика жок. Мен ал бийди кайталап бийлейм, дагы бийлейм. И через какое-то время, может, 1 айдан кийин, может, 1 жумадан кийин жөндөмүмө жараша меники более-менее ушу бийчи, профессионально бийлеп жүргөн бийчилердин, практика кылып жүргөн бийчилердин бейсине окшошуп баштайт. Бирок тилге келгенде, эмне үчүн мен түшүнүп турам го, сүйлөй албайм? Мен деле бийчилерди көрүп турам го, эмне үчүн ошолорду бийлей албай атам? Себеби менде практика жок. Себеби менде ошол тилди колдонуу эмеси болгон эмес. Мындайча эгерде параллель алып түшүндүрсө оңой эле. Ошондой эле түшүнүп турам, бирок сүйлөй албайм дегендин 3 себеби бар. Эмне үчүн? Но эми биринчиси понятно, мен уже түшүндүргөндөй, просто силер баарын түшүнүп турасыңар, баарын билесиңер, силер грамматиканы билесиңер, сөз байлык ордунда, баары ордунда, бирок сүйлөй албайсыңарбы? Анда болгон эле бир аз практика керек. И само по себе подключение болуп сүйлөп кетесиңер. Ал жерде проблема болбойт. Негизи ал эң жеңил проблема, когда грамматиканы деле билем, сөз байлыгым деле бар, бирок сүйлөгөнгө келгенде проблема ал жерде чуть-чуть бир аз практика кылып кой, и будет тебе результат, будет тебе счастье. Эң жеңил жол. Анан экинчиси, түшүнөм, бирок сүйлөй албайм. Силерге не хватает уверенности, өзүңөргө болгон ишеним жок. Эмне үчүн жок ал? Өзүңөргө болгон ишеним жоктун дагы эки себеби бар. Биринчи себеби просто у вас нет знания, билим жок. Окончаниялар кандай болот, падештер кандай болот, учурчак кандай болот, өткөнчак кандай болот деген керектүү знания жок. Ошол знания келгенден кийин, билим келгенден кийин кишиде өзүнө болгон ишенүү пайда болот. Мен бул жерде окончание мындай колдонулат, мен билем. Бул жерде мындай жооп бериш керек, бул жерде мындай болот падеж. Мен билип турсам, эмне үчүн мен корком, эмне үчүн мен тартынам? Мен билип турган нерсемде коркпойм, тартынбайм, значит, все. Уверенность көтөрүлдү, киши сүйлөй берет, там проблема болбойт. Экинчиси, это как языковой барьер, да? Экинчиси, это просто может быть у вас сильный такой страх калып калган. Это может быть из детства, это может быть позже. И бул жерде чисто психологически, бир жерде, может быть, аябай уят болуп калгансыңар, по вашему мнению, силер ошентип ойлойсуңар. Может быть, кичирээк кезиңерде бир туура эмес сүйлөй алсаңар, бирөө аябай катуу шылдың кылып койгон при других, и у вас вот этот страх калып калды. Бул жерде страхты жоготуу менен эле, в принципе, кайра эле результатка кете бересиңер. И теперь, как, допустим, практиковаться? Кантип практика кылабыз? Кантип биз билип турган билимибизди, бул жердеги билип турган, то, что мы и так знаем, билип турган билимибизди практикада колдонуп баштайбыз. Сүйлөшүп баштайбыз. Тартынбай, коркпой, үрпөй сүйлөп баштайбыз. Себеби бул жерде биринчи само по себе, биринчиси бул практика кылуу. Именно практикага келгенде не надо ждать кого-то, не надо искать кого-то. Мен практика кылмакмын, бирок эч ким жок, сүйлөшкөнгө эч кимим жок. Мен маңдайыма бирөө келип отурса, мен орусча сүйлөсөм, мени ого отурса, нет. Андай киши болбойт. Нет такого. Жөн эле самостоятельно өз алдынча практика кылгондун деле толтура жолдору бар. Бул подкасттар көрүү, аны аракет кылып айтып берүү, өзүнүн оюн айтуу, аны видеого тартуу, өзүнө өзү эле тартуу, ал ошол видеону кайрадан эле өзү көрүү, анализ жүргүзүү, такыр болбой аткан учурда, допустим, есть очень хороший прием интервью, когда как будто бы вы даете кому-то интервью. Это очень тоже сильно помогает. Но это подробно мен бул жөнүндө айтып эле келем, айтып эле жүрөм, инстаграмда да толтура видео бар бул жөнүндө. Андан кийин
дагы эң жакшы сонун метод сөз байлыкты өстүрүү жана практика кылууга жардам берген метод бул используй синонимы дейт. Синонимдер менен синонимдерди колдонуп сүйлөө. Мисалы үчүн бир мысль кетти, я сегодня остаюсь дома, да? Ушул эле мысльди, ушул эле ойду синоним менен башкача айтуу. Ошондо 3 вариант, 4 вариант, 5 вариант, 6 вариант, канча көп вариант айта алсаңар, ошончо сөз байлык өсөт, ошончо практика кылуу оңой, неде прям 100% жардам тиет бул эмен. Андан кийин используй синоним, это можно использовать везде. Кандайдыр бир ой келди вот сюда, да? Или кто-то сказал, или где-то вы услышали, может подкастта, может по телевизору услышали. Уккан эмебизди синоним менен кайра башка вариант менен синоним менен жеткирүү. Это очень хорошо помогает, между прочим. И самое главное, бирок аяк жагында айтып калып атам, муну эң негизгиси бул разреши себе ошибаться. Өзүңө ката кеткенге уруксат бер. Когда мы разрешаем себе ошибаться, өзүбүзгө өзүбүз уруксат берсек ката кеткенге, вот это напряжение, мен туура эмес сүйлөп албашым керек, мен шылдың болуп калбашым керек деген вот это напряжение, оно уходит. Вместо этого придет, ну, люди могут ошибаться, ката кетиши мүмкүн, мен деле ката сүйлөп алышым мүмкүн, в этом нет ничего плохого, эч жаман жери жок, туура эмес сүйлөп алышым мүмкүн, ката кетсем оңдойм, и все. Когда человек разрешает себе ошибаться, говорит, ну, мен өзүм уруксат берем, люди могут ошибаться, мен деле туура эмес сүйлөп алышым мүмкүн. И человек, наоборот, начинает правильно говорить, без напряжения говорить. Вообще много говорить начинает человек, когда разрешает себе ошибаться. Как только вот это напряжение кетти, да, вот само по себе бул жашоодо биз өзүбүзгө напряженияны мындай кандай десем, момундай топтоп алабыз да, напряженияны. Мен уят болуп калбашым керек, мен туура эмес сүйлөп алам, мен окончанияларым ката, дегендей, мындай, и өзүбүздүн в голове у нас вот это вот такое напряжение, прям таштай болуп, и вот это приводит к языковому барьеру, к страху, к вот из-за вот этого напряжения у нас в голове, вот этого напряжения туп-туура вариантын билип турсак деле ката сүйлөгөн учурубуз болот. Өзүңөрдөн деле байкагыла, ката сүйлөп алып туруп, эмне мен бул, мисалы үчүн, внын ордуна на колдондум. Мен, в принципе, билет болчумун бул туура вариантын, эмне үчүн мен туура эмес мындай вариант колдондум дегендей болуп. Учурлар болот, вы өзүңөр деле байкайсыңар. Это все это. И еще один хороший метод, дагы бир метод, бул имитация деп коет. Имитация, когда вы ставите телевизордон или ноутбуктан какой-нибудь подкаст или какую-нибудь программу, ну, где говорят на русском, ну, если изучаете русский, или на английском, если изучаете английский, да. И имитация, прям ошол, мисалы үчүн, бир кыз сүйлөп атса, ошол кыздын голосун тууру, интонациясын, мимикасын, вот прям, как прям ошол видеодогудай киши сүйлөгөндөй кылып ошол туураган, да, это очень тоже хорошо помогает. То есть это очень-очень много практик, которые можно использовать, и очень даже, я вам скажу, очень-очень даже хорошо подтянуть свой язык. Главное, бул жерде жалкоолонбош керек, жана өзүңөр алдабашыңар керек. Анан бир күн 15 мүнөт китеп окуп, эртеси күнү окубай, анан 3-чү күнү 5 мүнөт окуп, анан дагы 10 күнгө окубай кетип, анан кээде китепти ачып, калп эле китепти унутуп ачып, и при этом оюңар башка жакта эле китепти унутуп карап, калп эле как будто для другого, бирөө үчүн окугандай кылып турганан өзүңөрдөн результат күтсөңөр, это самообман. И человек не получает, вот, допустим, пока человек обманывает себя, өзүн өзү алдап атабы, ал киши өспөйт. Вообще, эч жактан өсүү болбойт, когда человек обманывает себя. Бирөөдү алдаган — это другая тема, понимаете? Когда мы хотим кого-то обмануть, как-то убедить человека. А когда человек обманывает себя, это ужасно, это очень-очень сильно влияет на качество вашей жизни. Так, всем добра.